Кыргызымдын Тайманбас, Майтарылбас жаш мырзалары Азаттык партиясынын желегин желбиретип, партия талапкерлерин тосуп алышты. Партиялык система деген ушундай экен, сүрмө топ менен көп жарандарыбыз, көп уул кыздарыбыз барып алып, ошол жерден үйрөнүп, эмне экенин түшүнгөнчө 5 жыл убакыт батыл өтүп кетип, ишенip көргөзгөн силер дагы бушайман, элдин көйгөйүн трибунада көтөрө албаган, ошол парламенттагы бушайман болуп, анан өзүнүн дарегине бир ыңгайсыз сөздөр айтылып келе жатат. Ошондон арылыш үчүн биз баарыбыз чогулуп туруп, ушул парламентке барып, эл үчүн дагы бир жолу кызмат кылып, улуу мундар биз кийинки жаштарга жол көргөзүп, мондай иштесе болот, мондай мыйзам жазса болот. Парламент өзүнүн парламенттик ролун аткара албай калды. Депутаттарыбыз өзүнүн деңгээлин көрсөтүп, кандай депутаттарды шайлаганыбызды көрүп, чет мамлекеттеги бир эле элчиликте иштегендер эмес, мигранттар дагы мыйла баштады. Себеби депутаттардын ичин карап көрсөңүздөр, 36 таңбаны толук тааныбагандарды да шайлаганбыз. Колуна жазып коюп берген текстти окуй албай аткандарды тааныбаганбыз. Микрофондон корккондорду тааныбаганбыз. Микрофонго чыккандардан да коркуп. Bir депутат 5 жыл сүйлөп өтүр. Кыргызстанда болгон да. Жалал-Абад шаарынан депутаттыкка аттанып жаткан жаш талапкерлерде саясат аренасына Азаттык демократиялык саясий партиясы аркылуу бара жатканын Ахматбек Келдибеков сыймыктануу менен билдирди. Анткени жаш талапкерлердин элге кызмат кылуу үчүн мындай чоң жоопкерчиликти алып жатканы бул өлкөнүн жеңиши деп сыпаттайт. Баястан, Нурсултан деген эки инилүү, эки чыган жигитти азыркы парламенттик шайлоо келечектин саясатына сүйрөп кетип атканыма мен өзүм кубанычтан ушундай балдар тапканым. Мына жаш жигиттер келип досуңарды, бирөөгөргө дос, бирөөгөргө коллега, бирөөгөргө ага, ини дегендей бала колдоп бүгүн чогулуп ушул өлкөнү саясатка кадам таштаган жолуна батал берип, Өлкөдө ишмерлердин, күчтүү лидерлердин көбөйүүсүн каалаган жаш талапкерлер да өлкөнү өнүктүрүүгө күчү жетерин ишенимдүү түрдө айта алышты. Алар жакшылыктан үмүтү чоң экенин айтып, эл кызматында болууга ынтызарлыгын кадырлуу калк алдында билдиришти. Бул жерде Жалал-Абадтын эң курч, жүрөгүндө жалыны бар жаштар отурат. Буйруса биримдикте, ынтымакта жеңебиз. Biz bir yılda Kırgızstan Bişkek tesisine 55 milyon dolarlık Kazakistan'da kömür satılmaz. Ben uçuda deputat bolçuzlarında kötörüp bakıp kalmaman tököz girgizgenmiz toktoluğu. Giyin biz getlerinde ana çokla çarp koydum. Ben aydım atam. 55 milyon bu tesisine kömürlü Kırgızstan taş kömürden bolou, Kökjargaktan bolou, Karakeçeden bolou, kaysi жердик kömürden çıksa, Kazakistan'da 39 dolardan algandan göre bir tonnası. Bizde 50 dolardan satıp alıştı. Sebep, eğer de o şol akça uçul derge kalsa, kömür kazganlarga birinciden cumhurcu iş payda olur, ikinciden teknika payda olur, üçüncüden sağlık dönümü, dördüncüden 55 milyon Kırgızstan ekonomikasında kalan. Аларды колдоп алууга даяр экендиктерин шаар тургундары билдиришти. Ошо өзүбүздүн Жалал-Абадтан ошо жаштар чыгыптыр, максат Баястан өлкө колдойбуз. Ошо жаштарыбыз өнүксүн, мамлекетке чоң салымдарын кошо берсин, жаштык жалындарын үрөй беришсин. Алар өздөрүн иштеп анан көрсөтө алат да. Негизи жакшы пландары бар экен. Азыр Ибрагим Жинусов, Келдибек Ахмат бардығына ийгилик, Азаттыкка ийгилик каалайбыз. Жердем Азаттыкта биз тааныгандардан ушу Ахматбек Келдибеков ушу мыкты инсан деп ушуну билебиз. Муну Арсанбек агабызды, анан өзүбүздүн азыр ушу Байстан, Кудай кааласа ушу курч жигиттер бар.
колдойбуз, конечно, ушуларды, азаттыкты. Азаттык саатты чыгып атышыптыр, эми ушулардын өркүнү өсө берсин. Денсаулыктарын берсин, иштеген иши алга жылы берсин. Азаттык демократиялык саясий партиясынын Жалал Абад шаарынын тургундары менен болгон жолугушуусу жакшы маанайда аяктап, ак сакалдуу атанын ак батасы менен соңуна чыкты. Бала бакырасы менен бактылуу үй бүлө өтөн болсун. Баарыңарга рахмат. Кеч болгону, бал болгону,